Assalamu alaikum. Мөмө жемиштер тууралуу чындык фактыларды айтып бермекчимин. Дүкөндөгү сатылган синтетикалык азыктарга салыштырмалуу бул зыяны жок, табигый деп эсептейбиз. Бирок жер жемиштерге салыштырмалуу мунун пайдасы аз, анан дагы зыяндуу жактары дагы жок эмес. Ошолорду билип койсоңуздар, ден соолугуңуздар үчүн жакшы жетишкендик болот. 85% мөмө жемиштер курамы канттан турат. 15 гана пайызы пайдалуу касиетке ээ нерселер. Демек, жер жемиштерге салыштырмалуу 5 эсе кант көп. Бул ар бир адамдын ден соолугу үчүн, соо эле адамдын ден соолугу үчүн дагы коркунучтуу. Анан дагы мунун курамында клетчатка, витаминдер, микроэлементтер бар болгону менен эң зарыл, мисалы кальций, цинк, темир, жана ошондой эле омега 3 жана май, белок ушулар жетишсиз. Адам тойгонун сезиш үчүн көбүрөөк мөмө жеш керек болуп калат. Азга тойбойт. Бул болсо өз учурунда боорго күч келтирет. Анткени мөмө жемиштин ошол молекулярдык курамы фруктоза болгондуктан, фруктоза боордо гана майдаланып, ошол жерде гана сиңүү процесси жүрөт. Калган органдар буга жарамдуу эмес. Демек, аны биз канчалык көп жей турган болсок, боорго ошончолук күч келтирип, боорду оорутуп коюу мүмкүнчүлүгүбүз дагы бар. Ушуну билип койсок жакшы болот. Анан дагы жировая печень же болбосо боорду май басып калыптыр деп УЗИлерден көбүбүзгө эле ушундай диагноз коюлуп жүрөт. Ушунун дагы негизги себеби мөмө жемиштерди көп колдонгонубуз. Дээрлик көпчүлүк 70-80% мөмө жемиштер ушундай пайдалуу касиети бар болгону менен зыяндуу касиеттери көбүрөөк. Анан аз болсо дагы кээ бир мөмө жемиштер зыянсыз пайдалуу касиеттерге ээ. Ошолорду дагы санап койсом, сиздерге туура жол көрсөткөн болом. Демек, алар ягоды деп коет, кулпунай, малина, ушуларда сахар же болбосо кант бир аз азыраак. Ошондуктан буларды көбүрөөк жей берсеңиздер боло берет. Анан дагы кивиде дагы ошол кант бир аз болот. Анан албетте лимон. Ушул саноо өтүлгөн мөмөлөрдү жей берсеңиз боло берет. Калгандары болсо баары окшош. Андыктан ушул айтылган сунушту аткарасыздар деп ойлойм. Анан дагы негизинен ушулар эле азырча. Ушуларды дагы бир аз көңүл коюп, анча-мынча эстеп аткарып турсаңыздар абдан жакшы болот. Маалымат жакшыраак мээде сакталыш үчүн аны сөзсүз түрдө башкалар менен бөлүшүш керек. Андыктан уккан маалыматыңызды азыр видеодон башкаларга, жакын бирөөңүзгө айтып бериңиз. Бул анын жана сиздин пайдаңызга. Биз эми үйдө кээде олтуруп сүйлөшө беребиз го, сүйлөшкөндө айыл жерим ооруйт, бул жерим ооруйт деп айта беребиз. Ал бизге жардам бере албаса дагы. Ошол сыяктуу эле мына ушуну жебей койсок, мөмө жемиштерди бизге жакшыраак болот экен, андан көрө жер жемиштерди жесек жакшы экен деген сыяктуу сөздөрдү айтсаңыздар болот. Анын ордуна киви жесек болот экен, малина жесек болот экен деп бири-бирибизге ушундай туура маалыматтарды дагы бөлүшүп турсак өтө жакшы болот.